ичиңне сонун дүкөн турбайбы? Баары бар экен эй. Кара. Италиядан келген кесме. Суджук. Чучук эле десең. Түрктөрдүн сужугу да амайт. Жага. Сен момдайлар жасай аласыңбы? Бимар турганда эмне кыласың жасатып? Кайсыл жактан соода кылууну аял заты билет. Мындайда мен врачмын да, анан көп суроолор болот да, кантип биз ден соолукту мындай сапаттуу жашасак болот депчи, ден соолугубузду бузбай депчи. Анан ден соолукту бузуш үчүн эки эле гана жол бар да, эки чоң жол бар. Албетте көп, бирок эки чоң жол маанилүү да. Бул деген биздин мээбиз биринчи, экинчи оозубуз да. Оозубуздан баштайлыкчы. Мисалы оозубузга зыян нерселерди киргизе берсек, зыян нерселер менен дем ала берсек, бир күнү ден соолук өлөт. Мисалы арак болобу, жаман тамак болобу, лишний тамак болобу киргизе берсек, бир күнү сахарный диабет болобуз, давление болобуз, семиребиз, жүрөк оорулар ушул ошентип атып, жыныстык даже урология жактан дагы ошол проблемалар оозубуз менен кирет да. Эгерде оозубузду биз контролировать эткенди билсек, анда биз ден соолуктуу боло беребиз дегендейчи. Экинчи бул чоң маселе, бул биздин мээбиз. Мээбиз деген эмне деген сөз? Бул маалыматты туура киргизүү да. Маалымат деген биз айланабызда азыр маалымат көп да. Эгерде ошо маалыматты туура переваривать этсек, ошондо биздин ден соолугубуз дагы чың болот. Мисалы, эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул деген ар бир керек болсо динде дагы жазылган да. Бул деген текебер болсоңор ден соолугуңар өлөт да. Ич күйүү, мисалы ич күйүү болсо дагы бул ден соолук өлөт. Анткени ич күйүү деген сөз эмне деген сөз? Мисалы интрига кылып эле башкаларды жаман көрүп, чоңдорубузду жаман көрүп, кошуналарыбызды жаман көрө беребиз го. Бул деген өзүбүз ууну ичип алып, анан башкаларга жаман болот деген сөз да. Мына өзүңөр уу ичип берсеңер башкалар бирөө жаман болбойт да. Бул ошо ич күйдү күлүп, ошого окшош да, ден соолук да мындай кете берет. Мисалы көп жүрөк ооруларынын себеби бул деген болезни невыраженных эмоций деп коет. Ошо жаман кир нерселер, же эмоция чыкпай калган нерселер, же болбосо бир кыялга жетпесек, же болбосо бирдемебизге жетпей атсак, анда ден соолугубуз дагы өлө берет да. Анан мен айтып кетпедимби? Мээ чоң ролду ойнойт депчи. Мээге көп нерсени биз туура киргизип, мындай ээлегенди билсек, анда ден соолук дагы чың болот дегенчи. Бул аны кантип биз жасайбыз, кантип үйрөнөбүз мээ менен туура киргизгендечи. Мээбизди ошо ээлегенди кантип үйрөтөбүз? Бул билим. Мен башка аргасы спикерлер, көп успешный кишилер, бирдемеге жеткен кишилерден сурасаңар, секрет, силердин успехтин секрети эмне? Ден соолуктун секрети эмне? Жакшы мамиленин секрети эмне? Сүйүүнүн секрети эмне? Бирдемеге жетиштин секрети эмне десе, баары тең билим деп айтат да. Мен врач катары айтам, эгер билим ден соолукка дагы чоң ролду ойнойт да. Көп изилдөөлөр бар. Билимсиз адамдар менен билимдүү адамдарды карасаңар, билимдүү адамдар көбүрөөк даже жашайт. Байкасаңар, көп окуган, көп мындай академиктер, ученыйлар көп жашашат да, 90-дан ары 100-кө чейин жашагандар. Анткени эме деп коет, даже изилдөө бар да, мындай доказательный база бар, ученыйлар изилдеп чыккан. Көп окуган киши көп жашайт да, анткени алар мындай да, өзүлөрүнө мындай будущийне карыз кыла берет да. Мен буну кылышым керек, мен тыгыны кылыш керек, мен муну окушум керек, мен муну изилдешим керек деп, аябай көп жылга планировать этип салат да. Анан организм ошо эрекини күтөт, ошону кылсын депчи. А максаты жок, кыялы жок, окубаган, келечеги жок, мындай мээсинде келечеги жок киши азыраак жашайт, батыраак, мындай ден соолугу дагы бузулат да. То есть эмне айткым келип атат? Билим менен дагы жашоону дагы узартса болот да. Билим менен сүйүүнү дагы жакшы кылса болот да. Бизде деген мектептен болобу, башка университеттен бери болобу, кантип бактылуу болуш керек, кантип сүйүш керек, кантип мамиле кылыш керек, кантип үй бүлө бактылуу болуш керек деген билимдер жок да. Андай бизге сабак беришпейт. Эгерде ошону биз өзүбүз казабызбы, же ошо школьный системада, же университетский системада болобу, ошол жөнүндө дагы билсек, бактылуу жашаган дагы бул билим. Сүйүүнү дагы, мамилени дагы жакшы кылыш үчүн бул билим. Анан жана успех. Баарыбыз тең эми бактылуу болуш үчүн эмне керек десең, көбү акча жөнүндө ойлонот да. Мен акчам көп болсо, анда мен көп нерсеге жетем, көп нерсени сатып алам деп, көп максаттарга, кыялдарды кылам, проекттерди кылам деген идеялар бар да. А ошондойго жеткен, ошондой успешный кишилерден эгерде суроо берсеңер, баары тең айтат. Бул билим дейт.
работа над собой киши өзү менен иштеш керек, өзүн изилдөөш керек биринчи очередь. Анан ошол эки кайсы максатты коюп алсак, ошо областты өмүр бою казып, издеп, изилденип, билим чогулта берсе, успех дагы, байлык дагы ошо менен келет дейт да. Акча дагы билимсиз акча келбейт. Даже момундай спортторду карайлыкчы, мисалы жанагы бокс болобу, борьба болобу, даже спортсмендерде вроде мындай физический эле күч керек, кара күч керек деп ойлойбуз. На самом деле чемпион миралармы, биздин деле олимпийцтерде да призовой место чемпион мира болуп атышат. Сүйлөшүп көрсөңөр, алар аябай акылдуу кишилер да. То есть акылсыз, даже кара күч керек жерден результатка жетиш кыйын да. Билимсиз ага жетиш кыйын. Мисалы жанагы чемпион, мен бокска аябай кызыгам да. Бокстан жана Мухаммед Али, Майк Тайсон ошондой кишилерди карагачы. Аябай акылдуу кишилер да. Анткени алар деген жөн эле мындай физически эле кара күчтү толтура бербей, билимин дагы чогултканда, мындай интервьюларын карасаңар, алар жашоого да көз карашы, билими күчтүү кишилер да. Ышыгыл дүйнөлүк деңгээлде кара күч эле керек нерсени карасаңар дагы, кара күч менен эч качан мындай чоң бийликке, чоң биринчи местолорго жетпейт кишичи. Мээ дагы керек да. Бул билим. Билимдүү киши, чемпион мира дагы любой кара күч керек. 40-та болосуңарбы, 50-де болосуңарбы, 30-та болосуңар, бул кеч эмес. Билим өмүр бою керек болот да. Даже мындай ошо билим деп атпайм, мындай тарыхты же болсо видеолорду эле көрсөңөр, окуңар келбесе, кандай кишилер кайсы жанагы возрастта успехке жеткен да. Жана KFC деген аябай модный система бар. Ошо бир 70-тин тегерегинде ошондой успешный киши болгон да. Пенсияга чыгып, не кыларын билбей калып, анан ошореки жанагы тоокту, бышырганды үйрөнүп, ошондой гигантка. То есть 70 жаштагы кеч эмес экен да. А 30-тагы деген, 40 жаштагы деген бул деген совсем жаш возрастта. Азыр эгерде жана Всемирный организация здравоохранениянын классификациясын карасак, 65 жашка чейин бул орто жаш болуп эсептелет да. Ошон үчүн 40-та болосуңар, 50-де болосуңар, бул жапжаш болуп эсептелет да. Даже биздин президент кол койгон возраст жөнүндөчү 40 жашка чейин или 35 жашка чейин бул молодой возраст болуп эсептелет да. Силер жапжасыңар, силер жаш, даже өспүрүмсүңөр деген сөз жок. Ошон үчүн билимдин эрте кечиги жок. Наоборот, мен даже айтат элем, спорт менен анан билимге 40 жаштан кийин көбүрөөк мындай убакытты коротуш керек да. Анткени мээбиз, өзүбүз денебиз карыбаш үчүн, биз бирдеме окуп турушубуз керек. Бирдемеге алдыга жылып турушубуз керек. Денебиз карыбаш үчүн барып карып жыла албай калабыз да, биз кичине кыймылдап турушубуз керек. Какой-то вид спорта менен заниматься этип турушубуз керек да. Дене билим дагы керек, мээ билим дагы керек да бизгечи. Успешный анан неуспешный кишинин айырмасы бир эле. Бул бир эле сапатта, бул деген эрк, воля деп коет да орусча. Волясы жок, же болсо волясы бар да. Волясы барлар бирдемеге жетет. Анткени күнүгө эртең менен туруп алып алдыга жылат. Күнүгө 10 мүнөт болобу, 20 мүнөт болобу бир китепти кыйналса дагы окуп аракет кылат. Мен жанагы Хабиб менен жанагы Махач Исмаилов беле ошондой чемпион миралар менен кеңешкем. Анан ошондой кишилерге жолугуп калсам, обязательно мындай бир эле суроо берем да. Эң бир эле сапаттачы ушундай деңгээлге жеткенге бир эле сапатты айтчы, эмне десең, баары тең дисциплина дейт да. То есть бул эрк да. Генийлер арабызда толтура болчу дейт да. Менден да кыйын билген, бат эле үйрөнгөн, мен мисалы 1 жылда үйрөнгөн нерсени кээ бирөө 1 айда эле үйрөнүп алышты дейт. Ошондой генийлердин арасында жүрүп, бирок дисциплина менен карааны утканбыз деген да. Анткени күнүмгө алдыга жылы бергенбиз, күнүгө эртең менен ойгонуп, тамак ичпей, жана клуб-слубтарга барбай, достордон алыс болуп, ошентип алып туруп, анан азыр чемпион болуп, успехке жетип алып туруп, анан азыр каалаган нерселерди кыла берсе болот да. Ишыгыл мындайда эрк эле керек да. Мону жашоону жүктөп салыш керек. Бияка жылдырып салыш керек. Мейли бүгүн эс албай эле коеюн, бүгүн достор менен жолукпай эле коеюн, бүгүн даже туугандар менен жолукпай эле коеюн, тамак ичпей эле коеюн, ачка жүрөйүн, бирок могуну окуйн, ачка жүрөйүн, могуга жылайын, ачка жүрөйүн, бирок максатыма бир кадам дагы жасасам деп, ошон күндө эркүс менен күрөшүш керек да. Даже динде деген жанагы жакшы сөз бар. Душманың деген бул өзүң депчи. Бүт жерде өзүң менен күрөшүшүң керек да. Күндө күскүнү карап, бүгүн мен мындаймын, эртең мен тигиндей болушум керек. Эртең мен тигиндеймин, бүрсүгүнү мындай болуш керек. Күндө өзүң менен күрөшүш керек да. Даже Мухаммед Али айтканда, эң жаман душман бул өзүңсүң депчи. Өзүң. Мен тренировканы ненавижу дечи, мен аябай жаман көрөм дечим да. Бирок азыр мен барбай койсом, анда мен чемпион болбой калам деп. Ошон үчүн күндө өзүн учкенде
мен өзүмдү супер билимдүү деп эсептебейм. Бирок эгерде секрет билимди оңой туура мындай алыш үчүн эмне секрети бар деп сурасаңар, мен мынтип жооп берет элем да. Билимди алып атканда бир информациянычы эки жагын, минимум эки жагын караш керек да. Бул терс, анан оң жагынчы. Мисалы, сексология жөнүндө сүйлөшүп атамбы? Мунун жакшы жагын алгыла, аны бирок жаман жагын да карагыла да. Эмне зыяны бар, эмне пайдасы бар. Даже спорт жөнүндө сүйлөшүп атканда, мисалы, спорт пайдалуу деп жаман жагын эч ким айтпайт да. Жакшы жагын алгыла, жаман жагын алыш керек да. Любой информация ошондой болуш керек да. Жакшы сөз айтып атса да, бир жаман жагын сөзсүз изилдеп коюш керек. Эмне зыяны болушу мүмкүн, же ошол информациянын эмнеси пайдасы жок депчи. Анан жаман информация алгандагы маанилүү да. Жаман нерсени дагы изучать этиш керек да. Жаман информация, мисалы, коомдо болобу, билбейм, динде болобу, медицинада болобу, жаман информация болушу мүмкүн да. Коомго жакпачучу. Бирок лично мен жаман информацияны дагы сөзсүз угам, муну түшүнөм, бул жаман экен, бул мындай экен. Бирок жакшы жагын да карап көрүш керек да. Жаман кишинин дагы бир жакшы жагы бар да. Кайнатам жакшы сөз айтат. Жаман киши абсолютно жаман киши болбойт. Анын жакшы жерлери болот депчи. Жаман информацияны аны принимать этип, жакшы жагын да издеш керек да. То есть мен кыскача айтканда, жаман информациянын жакшысын дагы издеш керек ошо жаман информациянын арасындачы. Жакшы информациянын жаман жагын да издеп, бирок ага чукулабай, өзүңөргө мындай маани кылып, мээге киргизип, переваривать этип, мындай ээлеп коюш керек да. Бир американский жакшы сөз бар. Орусча айтып коеюн, критика — это бесплатная книга для развития депчи. Критика бул деген бекер китеп. Сиздер өнүккөнгө бекер китеп. Ошон үчүн критикадан коркпош керек да, аны туура кабыл алыш керек да. Здоровый критика деп коет. Ошон туура кабыл алып, анан өзгөргөнгө аракет жасаш керек. Ичиңине сом дүкөн турбайбы? Баары бар экен. Кара. Италиядан келген кесме. Сужук. Чучук эле десең. Түрктөрдүн сужугу да амай. Жага. Сен момдайлар жасай аласыңбы? Бимар турганда эмне кыласың жасатып? Кайсыл жактан соода кылууну аял заты билет.